Selamünaleyküm. Can demletmeye tutun çok. Soğudu atmayın, soğuk. Sormuşsunuz bakınızda. Senden oturayım mı oturayım? Ben nandan alıp, narım beklestim. Almadan alıp, Abdülden da estem oturayım. Mına сценарийді жазған қарашы мына елдің ұрматы сіздер үшін бар болыңыздар. Саламатсыздарбы, жалпыңыздарга салам. Артист Кежи YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кайрадан сиздер менен YouTube желесинде жолугуштурганыбызга кубанычтабыз. Алпарчылык кызматта мен Ырысбек Жашасын уулу. Бүгүн жол тасмасынын жабык көрсөтүүсүнө келдик. Кыргызстанда азыр кино аябай өнүгүп жаткан кези, бирок ошондой болсо да кайсыл кино карабыз деген ой ар бирибиздин эле оюбузда болсо керек. Мен сиздерге сунуштайсам жол тасмасын, анткени жол тасмасынын жабык көрсөтүүсүн сиздерге азыр кыскача чагылдырып беребиз. Жол тасмасы комедия жана ошондой эле бир кызыктарга бай тасма болот деген ишеничтебиз. Биз менен чогуу репортаж көрүңүздөр. Бұл трагикомедия. Бүгүнкү учурдагы, бүгүнкү коомдогу, бүгүнкү турмуштагы ушул жерде олтурган адамдардын трагедиясы бул. Анан айрымдарга комедия болуп көрүнө берет да. Америка дейм. Анда оңдобойсуң Кыргызстанда. Америкада башка бирөөлөр бар, оңдоп бериптирбен. Өздөрү оңдоп алышкан. Силерде оңдогула да, эмнеге жүрөсүңөр? Эмнеге бактык, эмнеге тарбияладык? Дал ушул жол тасмасынын башкармандардын бири Айдай Шабданова айымдандагы азыр жол тасмасын көрдүк. Аябай сонун бизге жакты. Негизи аткарганыңыз да аябай сонун болуптур. Азыркы учурда сизге окшогон келиндер аябай көп. Орус тилинде сүйлөп, блогерлер. Эми жана түшүнбөй калыпмын, орус тилинде сүйлөйм, мен кыргызча сүйлөй албайм десе, оказывается, тасмада ошондой экен. Ошону көрсөтүп аткам да мен. Айтып аткам. Негизи кыргызча жакшы эле сүйлөйсүз. Жакшы эле сүйлөйм. Негизи ушул бай тасмада сиздин аткарган образыңыз туурасында сурайынчы. Ушундай келиндерге көз карашыңыз, тагыраак айтканда блогерлерге мындай ата энебиз менен эмес, өзүнчө жашайбыз, Америкага кетебиз деген келиндерге көз карашыңыз кандай? Ар бир үй бүлөнүн өзүнүн закондору болот. Ар бир үй бүлөдө анткени менин үй бүлөмдө бир башкача, башка үй бүлөнү алсак ал жакта башкача. Бөлүнүп жашаган деле туура, ата эне менен жашаган деле туура. Ал жакта ошо обстоятельствону караш керек. Эмнеге чогуу жашаса болбойт, эмнеге отдельно жашаса болбойт деген суроолор да болот да. Видите, щепетильный вопрос. Держите этого человека, он собаку выкинул, орёт на меня все время. Bittiğimin arası. Ты щенок. Эй, өз чуңатаңа каршы çıkasın ya. Ты что, дедушку, раз на раз тянешь? Benim bana durayın ey. Ойбу, эми азыр мен кино көрүп атып, бир өзүнчө бир эме болдум да, тартылып атканы көп байкабайсың да, мындай көп нерсени байкабайсың да. А вот азыр мен көрүп атып, айылды жанагы үйдү көргөзгөндө элдин келатканын жүрөгүм оп колжо да, бирок айыл эс айылда, айылга жетиш кыйын да. Бар деле өзүң киндик каның тамган жер, үйүң, очагың, жана үйдү көргөзгөндө көз алдыма жүрөгүм ооруп, көзүмө жаш келди да. Ушунчалык үйдү айылды эстеп кеттим да өзүнө. Биз деле азыр жамандык жакшылыкка эле барып калбадыкпы? Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Кээде гана барасыз, көрүп каттап жүрүп, блогерлердин аркасында жүрүп монтуп калбадыкпы? Ошон үчүн мен кайрылып кетет элем. Жана Көмөндөр байке айткандай, каякта болбойлук, каякта жүрбөйлүк, ким экенибизди унутпайлык. Анан ата журтту, анан кийин ошол үйдөн кеткен, киндик кан тамган жерибизди унутпаш керек экен. Үйдү аңырат таштабаш керек экен.
жок дегенде бирөөнү киргизип коюш керек экен, барып туруш керек экен. Мен ошон үчүн бул кинону мага өзүмө ушунчалык жакты. Өзүм коркуп аттым эле, кандай болот экен депчи. Анан Кудайга шүгүр, сонун болду. Самый главный эми эл тараза эл сончу. Hiç kaçan paket etmeyin. Gelin eкен. Bunu gel. Story startup. Efirge çıkarttım. Kanday neyse, kanday условияларды koyup. Ay neler karakızdan çok. Kılganın uşul bu. Geçip olmuş ya. Sen çıkma. Жол тасмасында баш каармандардын бири, тагыраак айтканда бир өзгөчө жакшы образ жараптыр, мага аябай жакты. Азиз мырза, ассаламу алейкум. Assalamu alaikum. Саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар жана достор жана туугандар. Менин атым Азиз, мен 19 жаштамын. Мен Каркол шаарынан боломун. Фильмде мен башкарганманым өз эне тилин билбеген жана бирок мен өзүм билем кыргызча. Кыргызча жакшы эле тандакай эле билем. Эмне үчүн кыргызча жакшынакай билем деп жатат, аны тасмага келип көрсөңүздөр түшүнөсүздөр. Анткени чындыгында азыркы учурда Азизге окшогон бизде жаш балдар аябай көп болсо керек, а? Молодец, азаматсың. Бул трагикомедия. Бул трагикомедия. Бүгүнкү учурдагы, бүгүнкү коомдогу, бүгүнкү турмуштагы ушул жерде олтурган адамдардын трагедиясы бул. Анан айрымдарга комедия болуп көрүнө берет да. Мен ушул чыгармачыл топко баш ийип таазим кылам. Мүмкүн болсо ушул чыгармачыл топко ушул сценарийди жазган, ушул жалпы баарына ордубуздан туруп кол чаап койсок деле жарашмак. Бар болгула. Рахмат сиздерге. Чоң рахмат. Аман болуңуздар, аман болуңуздар. Ушул жерде мына сценарийди жазган, карашы мына элдин урматы сиздер үчүн, сиздер үчүн. Бар болуңуздар, бар болуңуздар. Мен Кудай буйрса, Аскат менен сүйлөшүп, парламенттеги биздин коллегаларыбызды дагы алып келип, ушул тасманы бир күнү көргөнгө чакырам. Көргөнгө чакырам. Анан мен азыр ушул жерден мүмкүн болсо кыска Күмөндөр Абылов агабызга бир төшүнө орден тагып коелу деп атам. Кандай дейсиздер? Söz belgeden eke. Дүргүрөгөн калчабылар. Derginin atası, son atası oturar. Спасибо, папа. Дал ушул жол тасмасынын сценаристи Мирлан Мырзажановда турат. Негизи жол тасмасынын атын ким койду, жол деп? Режиссеру да сиз, э? Жол тасмасын деп ким койду? Жол деп Аскат экөөбүз койдук. Негизи ата конуш, үйгө сапар деген ар кандай аттар бар болчу. Рахмат. Негизи жол дегенде башка нерсени элестетип эткенбиз да. Киного келгенден кийин такыр бир ойлогон нерсени алып чыктык да. Биз мен көрүүчү катары. Өзүбүзгө карай жол. Кыргыздын өздүгүнө карай жол. Биз ким элек, негизи ким болушубуз керек дегенде артка. Жанагы Аскат байкеге ошол суроону бердим да. Трагедияга комедияны кошуш сценарий жазып жаткан учурда кыйынчылык жараттыбы? Анткени бул чындыгында тема трагедия экен. Муну мындай ыйлап отуруп көрө турган тасма экен, бирок ошону комедия кылып күлүп отуруп жеткизгеш бир аз кыйынчылык жаратса керек. Биз буга чейинки кинодо ошол нерсени мындай толугу менен драма кылып берип алганбыз да. Анан элди көп ыйлатып алганбыз да. Бир кыздарды соорото албай калган учурлар болгон да. Кара-Балтадан именно 4 кызды соорото албай шайыбыз кеткен да. Ошол нерседен кийин мындай болду, мындан ары комедия тартабыз дегенбиз. Бирок көрсө кинода бир проблеманы козгош керек, ошол проблеманы Күлкү менен жеткирсе да болот. Күлкү менен жеткирсе да болот. Анан ошентип күлкүгө салдык. Жалпы Кыргызстандын көрүүчүлөргө сценарист, режиссер катары эмнени сунуштайсыз жол тасмасын көрүү үчүн? Кимдер менен келсин? Жол тасмасын неберең менен келсе болот, ата энесин ээрчитип келсе болот, же болбосо үй бүлө өзү эле келсе болот. Жанагы орусча сүйлөп аткан, телефон тарбиялап аткан балдарды ээрчитип келиш керек. Анан мен баса белгилей кетчү нерсем досторду да ээрчитип келсе болот турган кино экен, негизи. Молодец. Жалаң мырзаларды. Анткени мен бүгүн жабак көрсөтүүгө досторум менен келгем. Өзүм билген эмесмин, бирок мындай тема бар экен. Азыр сөз түрдө кинодон кийин талкуу кылабыз. Аксакал, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Эмне мушташып жүрөсүз? Kız talаш. Кайсы кызды талашып жүрөсүз? Şimdi o suluğumuzda sırtlayalım. Sırt suluğu arkadaşlar. Bu çabukta. Seni Abdülkadir vermeye karayım karacağım.
Мына жол тасмасынын продюсери Асхат Суамбеков мырза да жаныбызда турат. Тасмаңыздар менен куттуктайбыз. Негизи жол тасма дегенде, жол дегендечи мындай обычный эле баягы азыр кыргыз кинолор аябай көбөйүп кетпеди, ошондой эле элестеткем да. Темасы жол болгону менен ичинде аябай бир биз ойлобогон нерсени камтыпсыздар. Анан бир эле суроо, бул трагедияны комедияга камтыш кыйынчылык жараттыбы? Негизи жаратты. Мисалы биз ошону комедия деп неге комедия кылдык? Эгер ошону биз олуттуу кылып тартып койсок эл келбей коет эле да. Ошондон корктуган, ошон үчүн биздин элге баягы комедияны жакшы көрөт. Комедия аркылуу баягы олуттуу темаларды көтөргөнгө аракет кылдык. Олуттуу маселелердичи. Бул биринчи тасмаңыздар эмес, буга чейин Хамбике тасмасында тарткансыздар, бул экинчи тасмаңыздар, тартып аткан. Биринчи тасмага салыштырмалуу жол тасмасы кыйынчылык жараттыбы же тескерисинче силерге жеңилирээк болдубу? Жол тасмасы кичине локациялар көбүрөөк болгонго кичине кыйынчылык жаратты. Ошол себептен кичине кыйыныраак болду да. Жалпы жондон жолдуу эле тасма болду окшойт, себеби дегенде көп деле кыйынчылыктарды көргөн жокпуз. Сөзсүз түрдө жалпы кыргызмын деген инсандар келип көрүш керек экен, анткени чындыгында мен ойлогон эмесмин ичинде мындай идея камтылганынча. Идеясы аябай сонун, мага жакты. Анан Күмөндөр Абуловду тартуу негизи жазып жаткан учуруңуздарда эле ойлонгонсуздарбы ошону? Же кийин кастинг болдубу? Жок, ошо башында эле ошо Күмөндөр Абай экенин ойлогонбуз. Анан ал буга чейин бир кинодон баш тартып койгон экен. Бизге да ошентпесе экен деп барды отуруп анан сценарийди окусак ага жактыр. Ойноп берди. Жакшы, биз ойлогудай ойноду. Тасмаңыздар менен куттуктайбыз. Биз элдердин оюн бир аз сурамжылайлы. Всем привет! Мы с семьей собрались на некое путешествие. Машина-ка? Мам, пап! Бул абдан жакшы кино болуптур. Азыр көп эле кыргыздын балдары Америкага кетебиз деп көбүнчөсү кетип атат. Ошолорго сабак болот деп ойлойм. Ата журтун таштабай кайра келиштерин биз кыргыздар күтөбүз. Эми эң мыкты деңгээлде тартылган кино. Тамашасы жок эле, серьезно эле айтып атам. Мынакей туулуп өскөн жер баягы атанын журтун таштабайт деп, бул жакта таалим тарбиялыктагы жагы, баягы эми бизде азыр мигранттар тигил жакта жүрөт, бул жакта жүрөт, алар деле сагынып ошо эменин бүт бардыгын ушу чагылдырып бере алган ушу Асхат мырзага жана анын жардамчыларына, командасына терең ыраазычылык. Күмөндөр Абай экен эми ал тасма абдан сонун болуптур. Тасмада көрсөтүлгөн көйгөй азыркы учурдагы баарыбыздын башыбыздан өтүп аткан көйгөй. Баарыбыз балдарыбыз тилдер орусча чыгып, өзүбүз мынтип айыл эле чоңойгонбуз, бирок турмуш шартка байланыштуу бул жакка отуруп ташып калдык. Азыр тасманы көрүп отуруп айылды сагындым, ата журтту сагындым, үйдү сагынганымды сездим. Мындан жакшы таасир калтырды. Бардык көрүүчүлөрдү кыргыз элин ушу кинону келип көрүп кетүүгө, таасир алууга, балдарын алып келип ушу кинону көрсөтүүгө чакырат элем мен. Кино жақса қатырақ, дүркіретіп, алақан ашқанша қол шабалы. Дағы қату, мұрнаттағы жанду, баруыз береге. Мен деген декан деп қойып мені, университетте қолдаған. Сен декан болсаң че, келін блогер. Бізде оқисың ба? О. Өйтіп көрсіңдер, біз күліп, үті қуалап кетшілер. Кәрейсің ба, соғым да, ұстықыр ал. Неріңіз Москвада жүріп, орыс болып қалады екен? Андай болуға мүмкін емес. Мен аларды нұқыра Қырғызбайдан жөнеттім, нұқыра Қырғызбайдан жаш келіп. Келіп қалдың мен. Қазір болса, дедушкай. Здравствуйте. Не дедушка? Қиқырма сөйлеп әдеватыр. Ұшыға жетіп отырамыз. Ол балаң кейін Қырғыз бі орыс бұл? Задержите этого человека, он орет на меня все время. Әнеңді ғана тұрайын, Мүке. Айырға барып келейін деп атам. Шобалдарға ата қонышын таныстым. Апай, жақшылар тасып па? Жақсы болам. Мен деле жақсы баратам. А я Келинка этой сары қатын. Менің айлым үш жерден басталады. Не надо отыр? Пап, здесь бараньими какашками пахнет, да? Өзді мағылайықты жасылағай демекен. Одан мен қатырым да. Қатырым болса талаға тыстап кетесің. Талаға қатырым бәрін Мы, наверное, в Америке тоже, да, капец будем скучать по нашему мясу. Қырғызстан сілеріне не қылды? Емне жамандық қылды? Барыларына Қырғызстандан қашасыңдар, иә?
Кыргызстан менен Американы салыштырып өткөн. Америкага эмне башка бирөөлөр бар, оңдоп берип туруп аны. Жаш өткөн сайын ата журттун айылын көзүңөн учуп калат экен да. Жанагы күмөндөр абыл деген дагы көп келчү. Келчү, бирок ал мага жакчы эмес. Сен жактырбаганың менен аны элдин баары жакшы көрчү.